Расмий иш кагаздарына байланышкан курсту улантабыз. Өткөн сабакта биз кыска курамдар, сүйлөмдөр, сөз айкаштардын мисалында биз расмий тилге, расмий документтерге тиешелүү, иш кагаздарына тиешелүү, ошолорго мүнөздүү, алар үчүн орундуу болгон мисалдарды тандап көнүгүү жасаганбыз. Азыр дагы бир көнүгүү угуп талдайсыз азыр дагы. Мен силерге бир кат окуп берем. Ошол каттын мазмуну расмий кагаз, кандайдыр кайрылуу бир мекеменин ичинде же эки мекеменин ортосундагы ошону сиз угуп, анан стилистикалык, тилдик жагынан бул расмий катка кайсы жери туура келбейт экенин баалап отурсаңыз болот. Сиз үчүн менимче азыр кагаз жана калемсап керек болуш керек. Жазып отуруңуз, кат анча узун эмес. Окуп баштайлык. Кат мындай. Урматтуу Адыл Жекшенович, Кыргызстандагы телекомпаниялардын материалдык жана техникалык абалына баа берүү боюнча телекомпаниянын өкүлдөрү менен Пиствуд мырзанын жолугушуусун уюштуруп бербесеңиз болбойт. Жолугушуу Борбордук Азиянын массалык маалымат каражаттарын колдоо долбоорунун алкагында өтөт. Пиствуд мырза Бишкекте бир гана күнү 2016 жылдын 12 апрелинде болот. Ошондуктан жолугушуу сөзсүз ушул күнү болушу керек. Бардык суроолор боюнча долбоордун катчысы Жипара Исмаилова сиз менен байланышта болот. Болбосо мага чалыңыз. Мисалы, кайсы бир уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Асанов. Каттан канча ката таптыңыз, кайсыл жерлер орунсуз экен жана ойлонуп көрүңүз эмне үчүн. Дагы бир жолу окуп берем. Урматтуу Адыл Жекшенович, Кыргызстандагы телекомпаниялардын материалдык жана техникалык абалына баа берүү боюнча телекомпаниянын өкүлдөрү менен Пиствуд мырзанын жолугушуусун уюштуруп бербесеңиз болбойт. Жолугушуу Борбордук Азиянын массалык маалымат каражаттарын колдоо долбоорунун алкагында өтөт. Пиствуд мырза Бишкекте бир гана күнү 2016 жылдын 12 апрелинде болот. Ошондуктан жолугушуу сөзсүз ушул күнү болушу керек. Бардык суроолор боюнча долбоордун катчысы Жипара Исмаилова сиз менен байланышта болот. Болбосо мага чалыңыз. Кайсы бир уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Асанов. Канча ката таптыңыз жана эмне үчүн ката деп ойлойсуз? Албетте бул жерде көңүл бура турган нерсе Пиствуд мырзанын жолугушуусун уюштуруп бербесеңиз болбойт. Бул өтө эле кескин, өтө эле катуу айтылган сөз да. Айрыкча эгерде ошол Адыл Жекшенович ушул маселени чечүүгө мындай ыйгарым укугу бар адам, кызмат адамы болсо, ага ушундай ал адамды айрыкча эгер сиз тааныбасаңыз, жеке тааныш болбосоңуз, жеке тууганыңыз болбосо, андай мазмунда айтканга болот, себеби будан кирсеңиз болбойт деген сөз негизи өтө эле мындай экспрессивдүү боёкко ээ сөз. Өтө эле мындай жеке сиздин мамилеңизди көрсөтүп атат. Өтө эле сиз жеке тынчсызданып атканыңызды көрсөтүп жатат да. Биз башында айтпадыкпы? Расмий иш кагаздарын жүргүзүү, бул расмий мамиле, расмий карым катнаштык чөйрөдө жүрүп жаткандан кийин өтө жеке сиздин мындай тынчыңыз, чыдамыңыз кетип жаткандыгын көрсөтүү айрыкча тилдик каражат аркылуу мындай орунсуз болуп эсептелинет. Сиз бул катты өзүңүздүн кызмат ишиңизге байланыштуу жазып аткандан кийин, ушул катты жазуу аркылуу маселени чечүү сиздин милдетиңиз болгондон кийин, ансыз деле объективдүү түрдө сиз бул маселенин чечилишине тынчсызданып жатканыңыз ансыз деле түшүнүктүү болуш керек. Аны дагы кошумча бербесеңиз болбойт деп аябай мындай кескин талап кылып коюу өтө орунсуз да. Себеби деген сен мага азыр акча бербесең болбойт, жоксо сен мага азыр мисалы жардам бербесең болбойт деген аркасында антпесе минтип кетет, тигинтип кетет деген түшүнүк болот да. Себеби бул деген расмий чөйрөдө жол бербей турган адамдын жүрүм туруму, жол бербей турган адамдын мамилеси болуп эсептелинет. Ошон үчүн жол бербесеңиз болбойт. Ооз эки кептик чөйрөдө
аябай өтө жакын мамиледеги адамдардын ортосунда мүмкүн, бирок расмий чөйрөдө, иштик чөйрөдө буга жол берүүгө болбойт. Андан аркы бөлүгүндө көңүл бура турган нерсе мындай мазмундар болчу. Писфуд мырза Бишкекте бир гана күнү 2016 жылдын 12 апрелинде болот. Ошондуктан жолугушуу сөзсүз ушул күнү болушу керек. Менин баамда деги эле ушул сүйлөм ашыкча, себеби деген биз кайрылып жаткан Адыл Жекшенович туурабы, түшүнүктүү, өзүнүн кызматына ылайык, кесипкөй, өзүнүн ишин билген адам туурабы, объективдүү түрдө ошондой баалашыбыз керек. Демек, эгерде биз жазып атсак Писфуд мырза Бишкекте бир гана күнү боло тургандыгын жана кайсы күнү болот так жазсак, ансыз деле түшүнүктүү эле жолугушуу ошол күнү болуш керек деген керектигичи туурабы. Андыктан ошондуктан жолугушуу сөзсүз ушул күнү болуш керек деген сүйлөм маалымат берүү жагынан өтө эле ашыкча, орунсуз ашыкча болуп эсептелинет. Мен бул сүйлөмдөн таптакыр тексттен, кайрылуунун текстинен таптакыр алып таштамакмын. Андан ары жакшы сүйлөм. Баардык суроолор боюнча долбоордун катчысы Жипара Исмаилова сиз менен байланышта болот. Демек, сиз аябай жылуу жумшак берип жатасыз да. Жипара Исмаилова сизге байланышып турат. Сиз эгер сурооңуз болсо ага кайрылсаңыз болот, туура. Бирок андан ары угуп турсаңыз, болбосо мага кайрылыңыз. Бул эмнеси жагынан орунсуз? Бул сизди алдыдагы ишти уюштурууда сиздин так эместигиңизди көрсөтүп жатат да. Себеби Асан Адыл Жекшенович менен ошол жолугушууну уюштуруу маселеси боюнча байланышта боло турган адам же Жипара Исмаилова, же сизби? Расмий чөйрөдө мекеме, ишкана, компаниялардын ичинде кайсы бир ишти бир эле адам аткарат. Эки адам бир мезгилде бир ишти аткарбайт, туурабы? Бул деген убакыт жагынан дагы жана кадрларды, кызматкерлерди пайдалануу жагынан дагы негизи ысыраптуу болуп эсептелинет. Ошондуктан сиз Адыл Жекшеновичтин көзүндө түшүндүгүндө сиз мындай анча ишти жакшы уюштура албаган адам катары көрүнөсүз. Же сиз жооп бересизби, же долбоордун катчысы жооп береби? Адатта негизи мындай уюштуруу иштери, майда чүйдө иштерди чечүүдө негизи катчынын байланышта болушу жетиштүү, туурабы? Анан дагы Жипара Исмаилова сиз менен байланышта болот деп жаздыңыз. Адыл Жекшенович Жипара Исмаилованы тааныйбы? Ал Адыл Жекшеновичте Жипара Исмаилованын телефону барбы же жокпу? Жумушчу телефону, азыр мисалы уюлдук телефондор бар. Бул белгисиз суроо да, туурабы? Ошондуктан бул жерде катта баардык суроолор боюнча долбоордун катчысы Жипара Исмаилова сиз менен байланышта болот. Анан байланыш номери, байланыш телефондору деп тескерисинче ошо Жипара Исмаилованын телефонун жазышыңыз керек. Туурабы? Ал эми болбосо мага чалыңыз деген сөз. Бул өзү мааниси, мазмуну жагынан, катта ээлеген орду жагынан бул таптакыр ашыкча, орунсуз болуп эсептелинет. Ошентип биз ушул каттан 3 ката таптык. Расмий, тилдик, стилистикалык жактан, туурабы? Кандай оңдойт элек? Писфуд мырзанын жолугушуусун уюштуруп бербесеңиз болбойт. Менин оюмча, Писфуд мырзанын жолугушуусун уюштуруп берүүнү өтүнөбүз. Бербесеңиз болбойт деген бул сураныч, бирок аябай өтө эле катуу, кескин, туурабы? Сураныч эмес, мындай шарт коюп атасыз да, өткөрүп бер деп. Демек, орундуусу уюштуруп берүүнү өтүнөбүз. Калган 2 ката жөнүндө жаздык. Ошондуктан жолугушуу сөзсүз ушул күнү болуш керек деген ашык себебибиз бир күнү гана, анан ал күн так жазылган. Жана акыркыда байланышта боло турган катчынын, Жипара Исмаилованын сөзсүз байланыш телефондору жазылышы керек. Ошондо бул кат орундуу, так жана жетиштүү болот. Кийинки дагы карала турган
суроо бул ушул расмий кагаздардын тилине, стилистикасына, грамматикалык курамдарына, формаларга байланыштуу болот. Сиздерге карата суроо. Негизи тиги же бул адамга кайрылып жаткандыгыңыздын себебин кантип билдиресиз? Кыргыз тилинде мисалы бирөөнө кайрылдыңыз. Ошонун себебин кандайча билдирсеңиз болот. Кандай грамматикалык курамдар бар? Биз жогорку келтирген катты алсак, ал жерде себеби көрсөтүлгөн эмес. Жөн гана дароо эле негизги мазмундагы негизги маалымат айтылып кеткен да. Урматтуу Адыл Жекшенович, бул кайрылуу анан Кыргызстандагы телекомпаниялардын материалдык жана техникалык абалына баа берүүнчү боюнча телекомпания өкүлдөрү менен Пистут мырзанын жолугушууну уюштуруп берүүнү суранабыз. Бул кат кайсы бир мамилелердин бир иш-чараларына уланса болушу мүмкүн. Себеби бул жерде каттын мазмунуна байланыштуу Пистут мырзаны Адыл Жекшенович, ошол Пистут мырза жөнүндө Адыл Жекшенович билет болушу керек. Эгерде билбесе, бул жерге мисалы кайсы бир киришүү иретинде ушул уюштуруу жөнүндөгү маалыматка башка бир да маалымат бермекпиз. Эгерде мисалы каттын кийинкисин карасак, жолугушуу Борбордук Азиянын массалык маалымат каражаттарын колдоо долбоорунун алкагында болот деген бар. Бул ылайык келбейт. Бирок Пистут мырза Бишкекте бир гана күнү болот деген бар. Балким ошону ушу урматтуу Адыл Жекшенович дегенден кийин киришүү иретинде жазса болот, жана Пистут мырзанын ким экендигин жазсага болот да. Мисалы кайсы бир уюмдун мисалы Европа биримдигинин мисалы туурабы массалык маалымат каражаттарына жардам берүү долбоорунун жетекчиси Пистут мырза 2016-жылдын 12-апрелинде Бишкекте болот. Ошого байланыштуу деп анан жазып кетсе болот. Демек, биздин кийинки суроо бергенибиз мисалы эмне үчүн кайрылып жатабыз? Ушуну катка жазса болот да. Ушул кайсы бир долбоордун жетекчиси Пистут мырза Бишкекке бир күнгө келет. Ошого байланыштуу деп сиз өзүңүздүн максатыңызды, эмне себептен жазып атканыңызды көрсөтө аласыз. Кыска мисалдарга келелик. Мисалы, мындай күнү эки сүйлөмдөн бир сүйлөм жасап көрөлүк. Биринчи сүйлөм: ооруп жатасыз сиз. Ошон үчүн сиз кечээ ишке чыккан жоксуз. Ооруп калдыңыз, суук тийди. Ошон үчүн жумушка келбей калдыңыз. Бирок сиз эртеси күнү жумушка келгенде атат эмне талап кылынат? Кадрлар бөлүмүнө жосо жетекчинин өзүнө сиз түшүнүк кат жазышыңыз керек болот. Адатта талап кылынат түшүнүк кат. Анан сиздин ооруганыңызды далилдей турган эгерде дарыгердин мисалы далил каты болбосо, түшүнүк кат жазыш керек болот. Ошону кантип жазасыз? Кантип сиз сүйлөмгө келбей калганыңыздын себебин жазасыз? Ооруп жатасыз, ошон үчүн кечээ ишке чыккан жоксуз. Расмий кагаздын талабы боюнча сиз жазасыз. Мен кечээ ооруп калып анан келген жокмун деп адатта жазбайбыз, туурабы? Ден соолугума байланыштуу кечээ, мисалы 12-апрелде 2018-жылы жумушка чыккан жокмун. Жумушка келген жокмун деп жазабыз, туурабы? Ден соолугума байланыштуу деп жазабыз. Экинчи мисал: имарат оңдолуп жатат. Ошон үчүн кеңсе убактылуу иштебейт. Мисалы, силер жайгашкан имаратты оңдоп атат, ошон үчүн кеңсе убактылуу иштебейт, же болбосо мисалы лифт иштебейт деп жазсак да. Ушул сиз кандайча жарыя жазып коесуз. Мисалы жарыяны жазып бир дубал кылыш керек, ишке илип коюш керек. Кантип жазасыз? Имарат оңдолуп атат, ошон үчүн кеңсе убактылуу иштебейт деп жаза албайсыз, туурабы? Жазып көрдүңүзбү? Эми менин вариантымды угуп көрүңүз.
сиздикине туура келет бекен. Имаратта оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу кеңсе убактылуу иштебейт. Жана адатта бул жерге убактылуу деп жазсаңыз бир кашанын ичине иштебей турган күндөр жазыш керек, же болбосо дароо эле имаратта оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу 2018 жылдын 1-февралынан мисалы 10-февралына чейин кеңсе иштебейт деп жазыш керек. Бул жерде кайсы бир негизги маалымат деген кайсы болуп атат? Биринчи сиздин тил катыңыздагы, түшүнүк катыңыздагы ден соолугума байланыштуу мен мисалы 2-февралда ишке келген жокмун. Сиздин негизги бере турган маалыматыңыз кайсы? Жумушка келген жокмун, туурабы? Ал эми анын себебин сиз кайсы курамдын жардамы менен түшүндүңүз? Байланыштуу деген сөздүн жардамы менен түшүндүңүз, Бул себепти билдирет. Экинчи мисалда кеңсе мисалы 2-февралдан 10-февралга чейин иштебейт. Анын себеби эмне? Имаратта оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Демек кыргыз тилинде жазуу түрүндө себепти билдирүүдө иш аракетти биринчи кезекте байланыштуу деген сөздү колдонобуз.